1916-жылкы өркөн. Биз жашаган Туура Суу айылында Тургой Баатырдын баласы Майназардын курманынын Кеней деген баласынан болушуктуу башкарган Алматай ажы деген болгон. Ал киши олуя эл башкарган адам болгон экен. Алматай ажы кыдыктын билармандарын чакырып тамак берип жатып: "Түшүм бузулду. Элде бир чоң кырсык болот. Болгондо дагы журт ордунан козголуп, жарымынын көбү ата конушуна келбей калабы деп коркомун. 85-тин кырына барган мен өңдүүлөр ал кыяматты көрбөсө болот эле" дегенде, "Жарыктык ажым, түшкөн элер кирбейт, коркпоңузчу" дешип тамагын жеп тарап кетишет. Андан көп өтпөй 1916-жылдын баш-обон айында көлдүк бугулар Кытайга өркөт. Эл көргөндү көрүп, ак падыша тактан түшөрү менен өлгөндөн калган жерине кайтат. Алматай өзүнүн кок булагына келет. "Эми өлсөм арманым жок. Мүрзөмдүн маалынын жанына казгыла. Казып деле убары болбойсуңар" дейт. Бир жума өтпөй эле кайтыш болот. Айтканындай эле мүрзөнү каза баштаганда эски мүрзөнүн казанагы чыгып жарым күндө бүтүшөт. Алматай ажы карып калган убакта баласы Ысак Аалыны эл башкарткан экен. Ысак Аалынын канаты жайылып, элине кызмат кылып турган убакта чүй боорундагы Солто, Сары Багыш эли козголуп жатканын тыңчылардан угуп, 1916-жылы август айынын башында эле Кыдык, Торгой урууларын Кытай жерине Тоң жана Тосоор ашуулары аркылуу көчүрө баштайт. Эл ак падышанын жазалоочуларына кабылбай аман-эсен Кытай жерине барышат. Ысак Аалы баштаган качкындар Кытай жерине барганда Курманды мечитине ашкана уюштуруп, Тоң Тосоор ашуулары аркылуу арып ачып келген элге тамак аш бердирип турган экен. 1919-1920-жылдарга чейин эл арасы тынч болбой, ак гвардиячылардын отряды эле жакшыларын өлтүрүп, Ысак Аалы баштаган 9 кишини колго түшүрүп, Тамгадагы ат баккан кишинин үйүнө камап өрттөгөн экен. Калган 8 Ысак Аалыныкы калкалап ортого алгандыктан өңү түсү аман сакталып калган деп айтылат. Ошол 9 кишинин сөөгү алынып келинип, азыркы Туура суунун маалынын чоң коргонунун атасынын жанына коюлган экен. Кече каракан батыр өлгөндө кайра келбес чын жайды, кайран киши көргөндө жетишпет балдары, жери жашыр көмгөнгө ошондо бозала жел туу менен, бой бойлогон чуу менен кызыл желек туу менен кыйкырыктуу чуу менен Кытай келип калыптыр. Кызмакты гана мыктап салып терей, эң ак сакалдуу карынын сакалы жерге чалынып, сапары жакын табылып, периштелер өлдеми, бир күнү күндү көрдеми, аязына тоң деме, азап мынча бол деме, отуна мундун күйдеми, бой салып жүрдеми, өлгөндөрүн көм албай, кайран кыргыз балдары, азаптыга тутат деми, кечти тартып жат деми, секелектүү кыздарды ушу душман тартып ал деми, түндүктү жагып кыйратты, кайгысы баштан таптакыр ташкан кыргыз бар экен. Бүркүт менен ийиндеш болгон кыргыз бар экен, бүрүшүп аяз сууна тоңгон кыргыз бар экен, аюу менен чендеш жаткан кыргыз бар экен, аманатчан ушинтип баккан кыргыз бар экен, кайран журт ошондой какшап кетип барайтат, кан аралаш карегин жаштап кетип барайтат, кабыргасы кош кабат кыйрап кетип барайтат, кайгы тартып ушундай ыйлап кетип барайтат, кайрат күчүн ансыда жыйнап кетип барайтат, кабыргасы кош кабат кыйрап кетип